бир таштап, бир кыз таштап кеткен ал эме. Сугунеле алган. Туугандар, бүгүнкү чыгарылышты кое бербей көрүңүздөр. Бүгүн сойкуларга рейдибизди баштадык. Каналдан четтебеңиздер. Сиздер менен мен Алзаке, Эл Уксун YouTube каналы. Бу Московский 189 боюнча чалдык элек. Уже 10 мүнөттө келет, уже 20-мүнөттө кетип атат. Притом. Притом? Ооба. 102ге чалганбыз, уже 20-мүнөттө кетип атат. Квартира 47. Ооба. Маршрут бартат. Кайра токтоп койсоң, кайра болот. Жок, бүгүн эле келген кредитим бар болчу, ошону чыгарып Немеге кредит болсо ушуну ашат. Ошондо 10 миң кредиттер телефон кыздардын жолу бардыгын канчалар айтты, чыкпай калган мен. Бүгүн эле мына келип, ошо кредитти чыгарып. Ким хозяин квартирада? Мен симай кеткен эмесмин. Ким симай? Бир кыз симай кетип берген. Чал. Ал кеткен деген мен. Ал деле бир бала айткан барган окшойт. Кайра алып чыксаң, муну таанып кетесиң. Жок, Биз тажабайбыз. жок, мен андайын кетип калгам, себебин чын айтып атам. Ким турат го? Просто кайра дагы 10 миң сом төлөш керек эле ошону. Ошону бир ай цехте иштесең чат го 20 миң сом чат го. Бир айга жетпей келип калбады времясы ошого эле. Кеткен мен уже өткөн Балаң барбы? Iya. Балаң барбы? Ооба, 2 балам бар. 2 балам? Каттан болсун. Токтол. Ооба. Болду эми, токтоп да эми, бир эметкен эле болду дебейсиңби? Токтотот, мен. Эртең кайра чыгасың, кредитин жаап алайын деп. Болду. Обязательно бир камап анын сөттүрүп интернетке чыгарыш керек деп жатчы. Камерасы жетиштүү, кынайки камерасы. Болду эми, камерамен чыга албайм. Паспорттан документтерин алыңар кыздар. Документи чыгат, данный өткөндө эле айтылган. Кетип албайм. Он тоже причастен болуп калды, кстати, ошондой да. Ошо жүрүп атам сен. Жөн эле сүйлөшөт. Болгон аял үйүндө ата энеси менен баласы чыккан. Притом. Бир кыз таштап кеткен ал эме. Сугунеле алган. Жагым келди. Бул үйдүн наркомусу? Ооба, үйдүн наркому, гостиница. Батирдин эси ким? Уже бастыңарбы? Менде бар эле тиякта жазылган. Телефон барбы? Сиздердин Азыр 2 адрес Иә. жазым мен. Жазып
Жакын эле квартира берилеби гостиница. Бұл да квартира болчу. Анандай гостиницага бертин жалып төшөп аябай эме болгон. Андай мен мүмкүн эмес, мен бирок тег эме баласы менен сиңдим жашап атат деп айткан. Хават, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 70 84 эмбанк номери Махаббат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. 2 дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин.